тынчтык деген бул дагы баягы Кудайдын ошол жерге берген немат экен да. Мисалы мекен деле ошондой немат. Мисалы кээ бир элдер бар, алардын мекени жок. А биздин Кудайга шүгүр дешибиз керек, мекенибиз бар. Өзүбүзгө таандык болгон жарандык паспортубуз бар дегендей. Мекенибиздин чети баягы такталган, мына такталып бүтүп атат. Андан кийин өзүбүздүн колдонгон акчабыз бар деген, мындай бир туубуз бар дегендей, баягы гербибиз бар дегендей, бул дагы Кудайдан берген чоң немат экен да. Мына ошондон баягы тынчтык болгон жерде өнүгүү болот экен. Мына ошондон баягы пайгамбардын сонун бир хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи" дейт. Мааниси, ким эрте менен баягы эс алып турат да, эрте менен көз ачканда мамлекет тынч мамлекетте ойгонсо дейт да. Эми алымдарыбыз айтат, баягы мындайча айтканда, үйүндө ойгонду эрте менен, үйүндө тынчтык. Көчөгө чыкса, жолдо тынчтык. Жумуш иштейин десе, жумуш бар. Мамлекетте ал адамдын жанына, анын мал мүлкүнө, анын үй бүлөсүнө такыр коркунуч жок дейт да. Ушундай адам ойгонсо дейт. Андан кийин муафан фи жасадихи. Ал адамдын 6 саны аман болсо дейт. Ден соолугу таза болсо, ору сыркоолордон алыс болсо, андан кийин валаху кута йомихи. Анын бир күндүк тамагы бар болсо дейт. Үйүндө эрте менен кеч тамагы бар болсо, факааннама хизату дуня бихазафириха. Мындайча айтканда, бул дүйнөнүн бардык байлыгы ошол адамдын колунда дейт да.